А Грузия уничтожит всех абхазов и всех осетин. Как турки уничтожили всех армян. Ваш гуманизм закончится гибелью. Естественно, мы это остановим. Мы примем их к себе. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу. Бул Грузия жана Украина тууралуу ар кандай орусиялык чиновниктердин сөздөрү. Биз пропагандалык орус каналдарынын баяндары дайым кайталанып турганын байкадык. Ушундай эле сөздөр Молдованын дарегине да айтылып келет. Превращение Украины в антироссию оказалось успешным проектом. В том смысле, что цели достигнуты. Какая из стран может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Бирок эң коркунучтусу Кремль орус дүйнөсүнө Казакстан менен Кыргызстан басым жасады деп айыптоодо. Бирок алгачынан орус дүйнөсү деген эмне экенин түшүнүп алалы. Орус дүйнөсү, башкача айтканда русский мир, негизинен Путин ойлоп тапкан жана анын таасирин чет өлкөлөргө кеңейтүүгө багытталган идеология болуп саналат. Россиянын президенти Владимир Путин 2000-жылдары эле Орусиядан тышкары башка көз карандысыз өлкөлөрдө жашаган этникалык орус мекендештерин атай баштаган. Кийин бул идеология саясий куралга айланган. Ведь понятие «русский мир» испокон века выходило далеко за географические границы России и даже далеко за границы русского этноса. Маанилүү ролду орус православ чиркөөсү ойногон. Ал Кремльди орус дүйнөсү менен батыш демократиясынын тирешүүсүндө колдоп, Европа өлкөлөрү бүткүл дүйнөгө туура эмес балуктарды таңуулап жатат деп ишендирген. Ыйык патриарх Кириллдин ою боюнча, орус дүйнөсү бул өзгөчө бир цивилизация жана аны сактап калуу керек. Бул 2014-жылы айтылган. Украинанын аймагы болгон Крым Орусияга кошулганда. Жалпысынан эле алганда, диний структуралардын жардамы менен орус дүйнөсүн жайылтуу мамлекеттик дума үчүн пайдалуу болуп келет. Анткени бул аларга ар кандай идеологиялык сынды жаманат угулууга мүмкүндүк берет. Бийлик тарабынан бул диний маселелерге кийлигишүү катары каралат эмеспи? Бизде орус дүйнөсүн Путин Орусиянын аскердик максаттарына жетүү үчүн колдонгон куралдардын бири деп эсептөөгө толук негиз бар. Бирок мындан тышкары Орусия калп айтып, ар кандай велосипедтерди ойлоп табууну уланта берет. Нацисттер, фашисттер жана орус дүйнөсүн сактап калуунун миллиондогон себеби. Бирок ага коркунуч жараткан чындыгында эч нерсе жок. Белгиле кетчү нерсе, пропаганда башталгандан тартып, иш жүзүндө башка бирөөнүн жерин басып алууга чейин бир нече жылдар талап кылынат. Бул ыкма менен Орусия 2008-жылы Грузияга каршы колдонуп, аймактын 20%-ын оккупациялап алган. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алган, ал эми 2022-жылдын февралында Украинанын дагы эки аймагы, ДНР жана ЛНР деп аталган жерлерин оккупациялап алган. Ал эми сиз бул видеону көрүп жатканыңызда мамлекеттик думада Казакстан тууралуу сөз болуп жатат. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Там половина Украины была ей подарена Россией. Как минимум. Орусия башка өлкөлөрдө орус дүйнөсүнүн кемсинткендиги тууралуу жарыялап баштаганда, биз аны угуп, кооптонуп калышыбыз керек. Кыргызстанда да так эле ушундай жагдай бар. Бизди орус дүйнөсүнө кысым көрсөткөн деп айыпташкан. Анын себеби жогорку кеңештин спикеринин Бишкектеги райондордун советтик аталыштарын алмаштыруу сунушу эле. Биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Баш калаабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек. Орусиянын депутаты Кыргызстан Украина менен Грузиянын тагдырын кайталап калышы мүмкүн деп төздөн-төз айткан. Бул дагы бир жолу алардын ниетинин экспансионисттик мүнөзүн жана Кремль мурдагы СССРда болгон башка өлкөлөрдүн улуттук өзүн-өзү аныктоосуна макул болуудан баш тартканын баса белгилейт. Бул идеологиянын экинчи бутагы биздин өлкөлөрдүн көз карандысыздыгын кемсинтүүгө багытталган. Ошентип, Кремль бизге СССР Орусияга барабар. Ал эми биз болсо алардын тукуму деп таңуулап жатат. 21 февралда сүйлөнгөн сөздө Орусиянын президенти Украинанын бар экендигине шек келтирип, аны Лениндин Советтер Союзу жараткан деп айткан. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью
была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. Бирок ошол эле логиканы башка постсоветтик республикаларга да колдонсо болот. Алардын баары, анын ичинде Орусияда, советтик лидерлер тарабынан түзүлгөн. Ошондой эле бул концепция популисттик, адаптациялык жана биринчи кезекте орус бийлигинин саясий кызыкчылыктарына кызмат кыларын белгилей кетүү керек. Тарыхты СССРдин образын актоо, нацизмди жеңүүгө басым жасоо менен кайра жазуу, тарыхка сын көз менен баа берүү аракетти фашист деп атоодо орус дүйнөсү үчүн иштейт. Путиндин Орусиясы азыркы өзүнүн абсолюттук жамандыктын жеңүүчүсү деп атайт. Жана фашист жана русофоб деген терминдер Орусиядагы жана чет өлкөдөгү Путиндин агрессивдүү аракеттерине макул болбогондор үчүн ыңгайлуу белги болуп калды. Мунун баары эл аралык келишимдерде чоң боштук болгон үчүн келип чыкты. Ал боштук менен Орусия активдүү колдонуп келет. Ал мындай эч кимдин башка өлкөлөрдөгү өз жарандарын коргоого тыюу салынган эмес. Бул маселе боюнча белгилүү бир да эл аралык мыйзам жок. Бирок ушул сыяктуу операциялар убактысы жана масштабы боюнча чектелип, биринчи кезекте адамдарды куткаруу жана эвакуациялоо максаты менен болушу керек деген жалпы түшүнүк бар. Бул учурда Орусия чектен эч жак эле ашып кеткен. Эгер байкап көрсөк, эч кандай кыргызофобия, казахофобия же немцофобия деген терминдер жок. Русофобия термини Орус Федерациясынын көз алдында душман жаратууну ойлоп табылган себеби. Анын жардам менен Кремль өз тургундарына коркунуч туулуп жатат деген ойду таңуулап, аларды бүт дүйнөгө каршы көрсөтөт. Путин СССРди күч менен кайра жаратуу идеясы жана Украинада согуш баштоосу менен баарыбызга өзүбүздүн инсандыгыбызды жөнүндө көбүрөөк ойлонууга, тарыхты кайра ойлонууга жана ортобуздагы мамилелерди карап чыгууга мыкты негиз берди. Ал эми сиздерге бул видео жакса жана пайдалуу болсо, ага лайк басып, комментарий калтырып жана биздин каналга жазылып коюңуздар. Көрүшкөнчө.